Көк Жаңгак шаарындагы негизги көчөгө асфальт басылып, ага барпа акындын ысымы берилди. Кече 24-сентябрда жолдун кызыл лентасы кесилип, элдин пайдалануусуна өткөрүлдү. Иш-чарага Сузак районунун акими Баратбек Сыдык-Назаров, Көк Жаңгак шаарынын мэри Сыргак Замирбек уулу, жергиликтүү депутаттар, аксакалдар, шаар тургундары катышты. Бүгүнкү жолдун ачылышы менен баарыңыздарды куттуктайм. Былтыр ушул Чоо Агай жактындагы көчөнү ачып, мына кече жакында эле ушу 1 айга жеткен жок. Кадыржан аке, сиздин катышууңузда ушул жолдун салынып калышына ошол биринчиден Камчыбек Кыдыршевичке ыраазычылык билдиребиз. Ошол киши 1 ай мурун убадасын берип, ушул көчө салынат, жол асфальт болот деп. Биздин мурунку облустун ыйгарым укуктуу өкүлү азыр министр Абсаттар Токтогуловичка тапшырма берип, мына бүгүн ачылып отурат. Куттуу баяндоо болсун. Көк Жаңгакта быйыл көп иш-чара болуп, мынакей өткөндө больницанын ачылышына келе албай калдым. Ага чейин дагы жолдун ачылышы болгон. Дагы ушундай жакшылыктар боло берсин. Шаарыбыз, Көк Жаңгак шаарыбыз өнүгүп өсө берсин. Жолдун асфальт басылган бөлүгү 1,5 чакырымды түзөт. Аталган жол айлама болуп, шаардагы 3 көчөнү бириктирип турат. Мында 5 социалдык объект жайгашкан. Эгемендүүлүк алган жылдардан бери бул көчөгө капиталдык оңдоо иштери жүргөн эмес. Жолдун көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Биздинки келечеги ушундай жолдорду басып калат деп. Анан бул жерде уюштургандарга ыраазычылык билдириш керек. 3 көчөнү бириктирип, мынау өзүнүн абабыз болгон Барпалыктын атына коюлуп турат ушу көчөнүн аты. Ошон үчүн дагы ушул жерге өздөрүнүн кызматтарын кошкон, анан ушул жерде жарыялап, ушул шаарыбызды көрсөткөн баарына ыраазычылык билдиребиз. Мен ушул жерге келгениме 54 жыл болгон болсо, көп эле көргөн жокмун да. Же менин айланамда ушундай даңгыраган сонун жол ачылган үчүн ушунчалык карыган мезгилде сүйүнүп турамбы? Абдан сүйүнүп атам. Ушу биздин жергиликтүү балдар жүгүрүп жогорку баскычтарга чейин барып, өздөрүнүн ушул кымбат убактыларын кетирип, ушул ишти баштаганы бизди абдан кубандырып атат. Барпалыкловдун атын алган көчө Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан каржыланды. Жалпы сметалык баасы 10 миллион 333 миң сомду түздү. Калинина, Коммуналная, Пугачева деп 3 көчө жайгашкан. Буну жалпысынан Минтранстан каржыланды. Камчыбек Кыдыршевичтин жардамы менен бул жолубуз өтүп, жалпы узундугу 1 километр 480 метр, сметалык баасы 10 миллион 333 миң сомго жол бүткөрүлдү. Буга чейин Көк Жаңгак шаарындагы ички жолдордун бирине асфальт төшөлүп, чубак ажынын ысымы берилген. Быйыл каладагы Бакай Жумабаев көчөсүнө дагы асфальт басылды. Алдыда дагы Көк Жаңгак шаарынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган бир нече долбоорлор иштелип жатканы маалымдалды. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Көк Жаңгак.